Салам достор. Бүгүнкү биздин темабыз коркунуч. Тренажер страх. Страх деген эмне? Страх качан пайда болот бизде? Коркунуч качан пайда болот? Жана ал зыянбы же пайдабы? Аны кетиришибиз керекпи же эмне кылышыбыз керек? Ошол жөнүндө айтып берейин. Коркунуч биз күндө айтып жаткандай эле эмне экен? Бул дагы биздин бала кезден бери келаткан сезимдер экен, Коркунучтун кандай десем, коркунуч бул биздин защитная реакция, мындайча айтканда коргоочу сезимдер экен. Мисалы биз акчабыз жок калгандан коркобуз. Акчабыз жок калгандан корксок эмне болот? Биз аракет кылабыз, биз иштейт экенбиз, көрдүңүздөр, бизди коргоп турат экен бул сезимдер. Ошол сезимдерди биз ошол менде коркунуч бар деп коркпостон жөн гана кабыл алып коюшубуз керек экен, Ооба. Бул коркунучту колдонгонго мага уруксат болчу. Коркунуч бул менин куралым деп жатабыз. Көрдүңүздөрбү? Эмне кылат экенбиз? Коркунучтарды кабыл алып коет экенбиз. Эгер коркунучтарды кабыл албасак эмне болот экен? Коркунучтарды кабыл албай жүргөндө, мисалы биз акчам жок болсо, эмне мен өзүмдү жаман сезем. Мисалы ошондой, коркобуз көбүнчө, А эгер акчабыз көп болсочу, эгер акчам көбөйсө, мени тоноп кетет деген коркунуч бар. Эгер акчам көбөйсө, жолдошум көп кетет, же болбосо мен көп кетем деген сыяктуу коркунучтар бар бизде. Көрдүңүздөрбү? Дагы кандай коркунучтар бар? Эгер акчам көбөйүп кетсе, душманым көбөйөт, үйүмдү өртөп кетет, жана башка коркунучтар, көрдүңүздөрбү? Ушул коркунучтар болгондо бизде көбүнчө акча көбөйбөйт экен. Ушул коркунучтарды алып салган сайын, мындайча айтканда, кабыл алган сайын, ооба, бул коркунуч менин куралым болчу деп биз проработка кылып атабыз, Ошондой проработка кылган сайын, ошол коркунучтарды кабыл алат экенбиз. Бул сезимдер, мындайча айтканда, бизге көнүмүштүү сезимдер экен деп кабыл алгандан кийин эле, ошол коркунучтар кадимкидей сезилбей калат экен бизге. Биз коркпой калган сайын, мисалы биз акчам көбөйсө, жолдошум көп кетет деп коркпой калган сайын, бизге акча келет, мисалы, ушул коркунучтардын баардыгын проработка кылганга аракет кылыңыздар, макулбу? Коркунуч эмне үчүн керек экен, Коркунуч проработкасын канчалык көп кылган сайын, ошончолук пайдалуу. Мен силерге айтканмын, тизме кылып жазып келиңиздер деп, Акчага байланыштуу коркунучтар, мисалы. Акчам көп болсо эмнеси жаман? Акчам көп болсо кандай коркунуч болот мага? Деген сезимдер, то есть ошондой тизмени жазыш керек болчу. Ошол тизмедеги акчам көп болсо, душманым көбөйөт дегенди мисалы алабыз дагы, Ооба, бул коркунучту колдонууга мага уруксат болчу. Коркунуч бул менин куралым. Бул мага керек болчу деп туруп, проработка кылып коебуз. Андан кийин эмне болот? Ошол кадимкидей сезилет сиздерге, ошол проработканын аягына чейин чыгып, трансформация кылып, образ көргөндөн кийин эмне болот? Сиздерге сезилет жеңилдегениңиздер. Эгер жеңилдейлик болсоңуз, анда дагы проработка кыла бериңиз. Көрдүңүздөрбү? Бара-бара эмне болот экен? Ушул коркунуч сезимдер жок калат. Ал тургай бизде мындай коркунучтар болот, кыздар, балдар. Мисалы, кредиттен коркобуз. Мен кредиттен корком дейбиз. Кредитти деле эмнеге? Биз убагында керек болгондо алганбыз. Кредит тоже нормально. Бул жаман эмес. Албетте, процент төлөгөнү, андай-мындай жактары шариатка туура келбейт дешибиз мүмкүн. Бирок кредит это нормально. Биз зарыкканда алганбыз. Кредит жакшы. Кредит жаман, кредит төлөйт элем деп болгон энергиябыздын баардыгын ошол жака коротобуз, кредиттен корком деп эле, ошол сезимдерге. Бирок кандай десем, ошол коркунучту кабыл алганда, мындайча айтканда, что кредитим келет, өзү эле төлөнүп калат. Кредитим келсе деле өзү эле төлөнүп калат. Ошентип бизде көп эжелер, көп байкелер карыздардан кутулушкан. Эмнеге? Себеби карыздан коркпой калган сайын, ошол карыздан оңой кутуласыңар, көрдүңөрбү? Акчадан коркпой калсаңар, акчам жок калса эмне кылам, акчам көбөйүп кетсе эмне кылам деген коркунучтар жок болсо, сиздерде ошол коркунучтарды кабыл алсаңар, сиздердики баары оңой болот. Карыздарыңарды оңой төлөйсүңөр. Акчаңар оңой келет. А биз эмне кылабыз? Чөнтөгүбүздө акчабыз азайып баштаганда, уже коркунуч, эртең кантип жашайм, эртең ачка калам деген коркунуч. Көрдүңүздөрбү? Ошол коркунучтарды кабыл алыңыздар. Канчалык кабыл алган сайын, ошончолук акча оңой келет. Ошончолук карыздан оңой кутуласыздар. Кимдин карызы болсо, ушул коркунучту көбүрөөк
проработка кылыңыздар. Акчага байланыштуу подсознаниеңизде чукуп таба бериңиз. Дагы эмнеден корком, акчага байланыштуу, дагы эмнеден корком деп. Бул коркунуч проработкасын дагы эмнеге колдонсок болот? Ден соолукка колдонсок болот. Кантип мен өлүмдөн корком, страх смерти деген болот бизе. Бул баарыбызда болот. Ден соолукка байланыштуу болот. Любой ооруга кылсаңыздар болот. Мен ушул оорудан корком деп туруп, мамиле. Эгер жолдошум мага жакшы мамиле кылып калса, эмнеси жаман? Анда мен көп кетем. Же болбосо бул реалдуу эмес деген жана башка коркунучтар. Мамилеге проработка кылсаңыздар дагы болот. Жолдошум башка бирөөнү таап алышы мүмкүн деген тоже коркунучтар болот, Мамилеге байланыштуу дагы өтө көп коркунучтар бар. Ошонун баардыгын таап туруп, эгер кимге мамиле керек болса, тоже проработка кылыңыздар. Жумуш боюнча дагы проработка кылсаңыздар болот. Баягы биздин 4 багыт боюнча тең бул коркунуч проработкасы иштейт. Сөзсүз түрдө проработка кылыңыздар. Жыйынтыктар көтөрбөсүн келет. Биздин мына бир ай бүтөйүн деп калган группабыз результаттарды сонун алып, уже отуздарды жазып атышат. Буюрса, сиздер дагы результат аласыздар. Мен сиздерге ийгилик каалайм.